Арага 8,5 ай салып, кыргызстандык UFC мушкери Рафаэль Физиев октагонго кайтат. Ал былтыр 26 октябрда аталган уюмда соңку беттешин өткөрүп, анда акшылык Алекс Уайтты калыстардын чечими менен утуп алган болчу. Бишкек убактысы боюнча 19 июль күнү таң эрте боло турган беттешинде Физиев түпкү теги конголук, бирок Англиянын атынан чыгып келген Марк Диакез менен беттеш өткөрөт. Бул жолу жеңишке жетүү кыргызстандык мушкер үчүн өтө маанилүү. Себеби келишимди узартууга бул беттеш түздөн-түз таасирин тийгизет. Буга чейин Ultimate Fighting чемпионатында 2 беттеш өткөрүп, биринде жеңилип, экинчисинде жеңүүчү болгон мекендешибиздин UFC'ге келүү жолу жана андагы беттештерине кайрылып, эртең орун ала турган беттеши жөнүндө кененирээк изилдөө өтөбүз. Рафаэль Физиев 1993 жылы кыргыз-казак чек арасына жакын жайгашкан Кордай кыштагында жарык дүйнөгө келген. Ал бала кезинде эле үй бүлөсү Казакстандан Кыргызстанга көчүп келишет. Рафаэль жаш кезинен уруш түрлөрүнө кызыгып, тай боксу менен өтө жигердүү машыгып баштаган. Жана тай бокс боюнча да көптөгөн эл аралык мелдештерде ийгилик жаратып, профессионалдар арасында да беттештерге чыгып үлгүргөн. Бирок ал бир гана спорт түрү менен кетүүдөн баш тартып, алгач Кыргызстандагы ММА уюмдарында күчүн сынап, андан ары Кытай, Корея, акшылык уюмдарда жеңишке жеткен соң 2019 жылы дүйнөдөгү эң алдыңкы ММА уюму UFC менен келишим түзүп, анда 2019 жылдын 20 апрель күнү дебюттук беттешин өткөрөт. Анда кыргызстандык дебютант Дагестандык Магомед Мустафаев менен Санкт-Петербургдагы мелдеште октагонго чыккан. Бирок дебюттук беттеш Физиев үчүн ийгиликтүү болгон жок. Тажрыйбалуу Мустафаев мекендешибизди биринчи раундда эле жеңип алууга жетишти. Анткени менен бул менен баары бүтүп калмак эмес. Физиевте өзүн көрсөтүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрү толтура эле десек болот. UFC 2019 жылдын 26 октябрь күнү Сингапурда өткөн Fight Night мелдешинде мекендешибизге экинчи беттешин өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, ага акшылык Алекс Уайтты чыгарды. Бул жолу атаман кайман аттуу мекендешибизде жеңилүүгө таптакыр план жок эле. Себеби катарынан жеңиле берсе, Дана Уайт жана анын командасы келишимди узартпай коюшу мүмкүн болчу. Ошондуктан да акырына чейин өжөрлүгүн көрсөткөн Рафаэль Физиев атаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк бербей, жыйынтыгында ишенимдүү түрдө калыстардын чечими менен утуп алат. Биринчи жеңиш капчыкта, андан кийинки жолду ойлонуу зарыл. Мен экинчи беттешимди ойдогудай өткөрдүм. Менде жеңиштен башка эч кандай ой жок болчу. Бардык ойду даярдыкка жана жеңишке койдум. Кудайга шүгүр. Жеңиш биз тарапта. Мен көрөрмандарга өзгөчө ыраазычылык билдирем. Сиздер мени жеңилүүдө да, жеңиште да бирдей колдоп келесиздер. UFC'деги экинчи беттешинен кийин Физиев бутунда жаракаты бар экени айтылып, дароо операция кылдыраарын билдирди. Бул учурда UFC кыргызстандык мушкерге беттеш пландаган жок. Кийин гана жаракаты толук бүткөндөн кийин октагонго чыгаарын беттеш күтүп жатканын жар салды. Андан көп өтпөй UFC кыргызстандык мушкерге 3-чү беттешин белгиледи. Анда Абу-Дабиде жайгашкан Яс мушкерлер аралында өтчү UFC Fight Night мелдешинде англиялык Марк Диакез менен беттешери белгиленди. Мекендешибиздин жаңа атаандашы билинер замат спорт сүйүүчүлөрү ар кандай колдоо сөздөрүн Рафаэль Физиев тарапка жолдоп, анын жеңерине ишенерин жазып жатты. Ал эле эмес Марк Диакезнин социалдык тармактагы баракчасына кыргыз ММА көрөрмандары тарабынан чабуулдарда болгонун Рафаэль Физиев өзү белгилеп айтып чыкты. Эми келиңиздер, буга чейин UFC'де 8 беттеш өткөрүп, анда 5 жолу жеңишке жетип, 3 ирет жеңилген Диакези тууралуу айтып өтөлү. Англиялык мушкер Ultimate Fighting Championship'те өтө жакшы дебют кылып, алгач 3 беттешинде жеңишке жеткени менен, андан кийин катарынан 3 жеңилүүгө дуушар болот. Бул албетте анын карьерасындагы эң жаман 3 беттеш болду. Себеби Диакези буга чейин таптакыр жеңилбей жүрүп, 3 эл катарынан жеңилип калганы көптү таң калтырды. Анткени менен жылдыз оорусунан батайыктыбы же мурункудай ишенимдүүлүктү кайтардыбы? Айтор эң соңку 2 беттешинде кайрадан жеңишке жете алды. Бул Диакезиге өзүнө болгон ишенимдүүлүктү кайтарып келди десек болот. Негизинен англиялык мушкер бутка туруп беттеш өткөрүүгө басым жасайт. Жана колдорунун соккулары атаандаштары үчүн чоң маселе жарата алат. Жеңишке жеткен 14 беттешинин ичинен 6 беттешин нокаут менен утуп алган. Ошондой эле 3 раунд бою беттеш өткөрүүгө даяр. Себеби жеңиштеринин тең жарымы калыстардын чечими менен аяктаган.
Ал эми Рафаэль Физиев деле бутка турууда беттеш өткөрүүгө басым жасайт. Анын башкы үстөмдүгү колунун жана бутунун соккулары, андыктан стилдери бири-бирине туура келет десек болот. Ошондой эле тейкдаундардан коргонуусу да эки тарапта бирдей экенин көрүүгө болот. Кечээ эки мушкер тең жеңил салмак категориясы боюнча салмактарын келтирип 70 кг, 600 граммга тууралашты. Муну менен айта турган болсок, эки тараптан кызыктуу беттешти өткөрүүгө толугу менен даяр. Эми буйруса Бишкек убактысы боюнча 19 июль күнү эртең менен 8:00дөн кийин мекендешибиздин беттешин күтүп, ага колдоо көрсөтүп калабыз. Нурсултан Турузбеков, Атайын КТРК Спорт үчүн.